Assalamu alaikum rahmatullah barakatuh. Кадырман калкым, мусулман элим, кыргыз элим. Азыр жаңы эле туңгуштан жума намазын окуп чыкканда Бактияр мырза Аманат медиадан мага кабарды жеткизди. Баарыбыздын элдин устазы болгон Максат Дамла Хазрет Дамлабыздын, устазыбыздын атасы бул дүйнө менен коштошуп Алланын даргөйүнө кетти деп Дамлабызга байланышка чыктым. Эми Дамлабыз азыр бошобой атат окшойт. Учурдан пайдаланып баарыбыз ушул Максат устазыбыздын, Дамлабыздын, шейхибиздин атасына дуа кылып коелу. Ушундай аалымды тарбиялап, эрезеге жеткирип, элине сунуштап берген атабыздын жаны жаннаттан бейиштен болсун, кабыры нурга толсун. Залкар Чубак устазыбызды да эскере кетмекчибиз. Максат Дамлабызга, үй бүлөсүнө, уул кыздарына Алла Тааладан сабыр сурап кетебиз. Аллах Таалам Дамлабызга кажыбас кайрат берсин, калган өмүрүнө береке берип, дагы көп элине, журтуна, мусулман калкына жакшы албан ийгиликтерди, мээнеттерди өтөй берсин. Атабыздын сурагы жеңил болсун, иншалла бейиштен болсун. Эртең ошол мага жеткен маалыматтарга ылайык, эртең Ошто Кара Кулчада саат 11-де жаназа болот экен. Эгер мүмкүн болсо, эртерээк бүгүн көрүп, барып жаназага катышып, ошол жерден дуа кылалы. Тамыллаларыбыздын, устаздарыбыздын, шейхтерибиздин өмүрү узун болсун. Ошол атабыздын жаткан жери жайлуу болсун. Дуа кылып, Куран окуп, собун багыштап, Максат Дамлабызга иншалла дуа кылалы, атасына дуа кылалы. Аллах Таалам берекесин берсин.